Камчаткадагы Шиволыч вулканы жанданды, андан 6,5 чакырым бийиктиктеги күл аралашкан газ атып чыккан. Адистер жанар тоонун кооптуулугу кайсы баскычка жеткенин аныктоо кыйын болуп жатканын айтышат. Вулкандын айланасы булут болгондуктан изилдөө жүргүзүүдө тоскоолдуктар жаралууда. Учурда жанар тоонун абалын сейсмостанция көзөмөлдөп жатат. АКШнын метео борборунан өткөн суткада торнадо тууралуу эскертүү берилди. Анда жакынкы күндөрдө Вашингтондо күчтүү куюн катталышы күтүлүп жатканын айтылган. Учурда анын күчү кайсы баскычка жетери анык эмес. Бирок адистер тургундарды түрдүү кырдаалдарга даяр туруп, коопсуздук чараларын алдын ала карап чыгууга чакырат. Айрым маалыматтарга караганда шамалдын күчү саатына 100 чакырым болушу мүмкүн. Анын өшөрлүү жаан менен күчтүү чагылган коштойт. Google компаниясы Европадагы жалпыга маалымдоо каражаттарына 27 миллион евро бөлүп берет. Компания жетекчилиги мындай чечимин аталган тармакты өнүктүрүп, ишмердигине стимул берүү үчүн жасап жатканы менен түшүндүрөт. Финансылык жардамды жаңыдан ишин баштаган агенттиктерден тарта, мурдатан кызмат көрсөтүп келе жаткан маалыматтык уюмдарга чейин ала алышат. Учурда бул боюнча каражат бөлүнүүчү уюмдардын тизмеси каралууда.